чөмүлүү сезонунда Ош шаарында 8 адам суга чөгүп каза тапкан. Алардын көпчүлүгү агын сууларда катталган. Бирок бүгүн биз ал жөнүндө сөз кылбайбыз. Биз бүгүн Ош шаарындагы бассейндердин санитардык абалы жана коопсуздугу тууралуу жарандык көзөмөл кылмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Ош шаарында жалпы 14 бассейн бар. Алар баасы жана шарттарына карап бөлүнөт. Эл да капчыгына карап өздөрүнө ыңгайлуу делген бассейндерге келип эс алышат. Биз азыр Ошто эл эң көп келген бассейндердин биринде турабыз. Негизи эле бул жерде абал кандай? Бул жердин ээсине жолугуп, андагы коопсуздук жана санитардык абал менен биргеликте көз салмакчыбыз. Биз менен болуңуздар. Бул жерде экен, саламатсызбы? Аты жөнүм Аймерим Танытбек кызы, ТМЖден телеканалдан жарандык көзөмөл берүүсү. Ушул эки гана суроом бар сизге. Негизи эле биринчиси, сиздин бассейниңизде, чөмүлүүчү жайыңызда коопсуздук канчалык деңгээлде сакталган? Бир четен айтып бере берсеңиз, анан кийин кийинки суроолорума берем, Абдан жакшы суроо болду. Негизинен биздин бассейнде коопсуздук мындай сүрөткө тарсаңар болот. Атайы детский бассейн курулган. Детский бөлмөдө спасательдер бар. Андан тышкары ар бир ата-энесине биз эскертебиз, жаш балаларды кароосуз калтырбаңыздар деп. Сөзүңүз куру болбош үчүн бир четтен көрүп чыгалы анда чекеден, Бул жерде бассейн экиге бөлүнгөнбү? Оно бурчта. Уш жерден көрсөңүздөр болот. Детский бассейн курулган. Көрүнүп турат. Көрүнүңүздөр. Бул чоңдор үчүн атайын, Бул атай чоңдор үчүн. Чоңдор үчүн кандай коопсуздук эрежелери сакталган? Спасательдер бар, атай үйрөтүлгөн. Ошолор айтып турат канчалык чукурлугу эрежелерди түшүндүрүп турат. Канча ошол атайын неме бар? 3 спасатель бар. Жыл сайын 3 адамды алабыз. Ошолор дайыма уш жерде айланып, карап, көзөмөлдөп турушат. Андан сырткары дагы кандай ошол коопсуздук боюнча эрежелер сактадыңыздар? Ар бир көрүнө турган жерге биз атай объявление жазып коюп, илип койгонбуз. Ошо ата-энелер, эс алуучулар, жаш балдарды кароосуз калтырбаңыздар, коопсуздукту сактагылыңыздар деп. Буга чейин бул бассейнде балдардын сууга чөгүүсү көп катталган. Муну бассейндин ээси чоңдор менен балдардын чөмүлүүчү жайы бир болгондугу менен түшүндүрөт. Мурда ошо детский бөлмө болбогондо күндө 20 балага чейин чөгүшүп аткан. Ошолорду биздин куткаруучулар чыгарып, өзүнүн милдетин аткарган. Ошондон кийин биз атай ош жерге акча каражаттарды кетирип, детский бөлмө курганбыз 360 квадраттуу метр. Азыр бөлүнүп калган. Көрүнүп туратпы? Анда бул окшот куткаруучуңуз, Бул взрослый отделде куткаруучу. Саламатсызбы? Канча болду бул жерге ишке жумушка орношконуңузга? 3-4 жыл болуп калган. 3-4 жыл болуп калды. Жылда атайын куткарасыз. Ушул жетекчиңиздин айтканы чынбы? Ушул жаңы атайын балдар үчүн бассейн курулганга чейин чын эле 20 жакын Көп чыгат эле. Азыр детский болгондон кийин мындай аз болуп калды да андай нерсечи. Чөкпөй деле калды почти. Ошо ал жакта дагы балдар бар, куткара турган. Ар бир жерде бар да мындай. Кандай жардамдарды көрсөтөсүз? Кантип жардамдар көрсөтөсүз мисалы? Кандайча? Ошол чөгүп бараткан адамга кантип жардам көрсөтөсүз? Суга чөйсүң, барып алып чыгасың көтөрүп. Алып чыккандан кийин өпкөсүнө суу кирип калбаш үчүн массаж кылып бересиң. Первый помощь көрсөтөсүң. Ондой деңгээлге жете элек. Эми ал жака жетпейт да, биз ага чейин алып чыгып калабыз. Ага чейин алып чыгып калабыз, өпкөсүнө дагы суу кирбейт да. Кайма көзөмөл кылып, ошол 3 киши иштесиңер бул жерде? Примерно ушундой кылат. Жакшы, анда коопсуздук боюнча демек жылда эле ошол 3 адамды алат экенсиз, бул аз эмеспи? Жок, керек болсо 4 адам алабыз, бирок буларга айлык акы төлөш керек. 3 адам жетиштүү деп ойлойм да. Негизи норма боюнча сиздин ошол чөмүлүүчү жайыңызга канча адам кире алат? Андан ашык киргизбегенге эмес барбы? Же баягы сезон маалында киргизе бересиздерби, толуктура элечи? Жок, биз киргизе беребиз. Эс алуучуларды капа кылбаш үчүн киргизебиз, эс алып кетишет. Бирок атайын норма барбы? Жок, норма жок. Анан бул толуп кетпейт да бассейнчи. Орундары көп, чөптө отурушат. Анан атай мындай бунгало түзгөнбүз, сөрүлөрдү жасаганбыз. Ошо раздевалкалар бар атай. Анда бир четтен бизди көрсөтө берсеңиз, ошо эмнелер жайгашканын келиңиз. Ону тартып алыңыздар, анан капа болбос. Мындай сөзсүз неме кылабыз, орусча, кыргызча жазып койгонбуз. Ар бир кире бериште уважаемые отдыхающие, не оставляйте детей без присмотра, ошол эле нерсе кыргызча. Бул жакта эс алуучу жайлар.
Негизи баасы ошол элге баягы элдин чөнтө капчыгына мындай туура келген үчүн бул жака келгендердин саны сезон маалында аябай көп деп уктук да. Анан мындай Туура айтасыздар. ыңгайсыздык жаратып койбойбу? Мында азыр өзүңүздөр дагы алыстан карасаңыздар, бардыгы бала чакасы менен келишкен. Эми шаарда чындыгында бара турган жер жок да. Ошондуктан бул жака келет, ошону мен аракет жасайбыз. Жакшы келип эс алып кетип бардык шарттарды түзөбүз. Кийинки суроом, санитардык кабыл канчалык деңгээлде сакталган бул жерде? Бу жерде мен айтып кетишим керек, ар 3 күндө, сөзсүз 3 күндө суу алмашат. Анан санэпидемстанциядан келип көзөмөлгө каттуу карашат. Анан биз эң негизги көзөмөлчү муну орган бул эл. Эл өзү келип туруп карайт, кир болсо өзү наразы болсо биз банкрот болуп калабыз. Ошон үчүн биз аракет жасайбыз. Мен ар бир эл айткан нерсесин кулак салып, ошону оңдошко аракет кылам. Санэпидемстанциясы деп калдыңыз. Быйыл ушул жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салынган да мораторий негизиндечи. Жок, биз жыл сайын санэпидемстанцияга барып договор түзөбүз. Биздин сууну текшерип бериңиздер. Анан душевой кабиналар бар, раздевалкалар бардыгынын эрежеси кандай болуш керек деп биз договор түзөбүз. Олар келип туруп карап беришет. Демек, жөмүлүүчү жайлар, тагыраак айтканда, бассейндер менен санэпидемстанциясынын атайын келишими бар экен. Жылдагыдан айырмаланып, быйылкы жылы аталган эс алуу жайларына карата жүргүзүлүп жаткан көзөмөл боюнча төмөндөгүдөй жоопторду уга алдык. Биз май айында, даже апрель айынын аягында, май ичи күн ысыганга чейин бардык бассейндердин ээлерине, жетекчилерине, ишкерлердин бардыгыга санитардык көрсөтмөнү даярдап берип, бир sıрадан барып текшерип, кадимкидей. Анан кийин планга киргизип, анан пландын негизинде Минэкономикадан жолдомону алып, анан уже текшерүүнү июндун башында баштап, кадимкидей пландуу текшерүү жүргүзүлөт эле. Быйылкы жылы мораторийга байланыштуу андай жумуш аткарылган жок, бирок тиешелүү иш-чаралар иштелип чыкты. Ошол эле жердеги коопсуздук боюнча, кирүүнү боюнча и санитардык коопсуздук боюнча дагы маселелер каралып, ар бир кызмат өзүнүн жумушун мыйзам чегинде аткаруу боюнча милдеттендирилди. Айтсаңыз, Рустам мырза, ушул 3 күн сайын сууну алмаштырып турам дедиңиз. Негизи 3 күндө эле мына ушундай балдырлар пайда болуп калабы, же кандай? Бул балыр бир күндө дагы пайда болуп калат. Бир күндө 20 сантиметрге чейин өсөт экен да буларча. Бу жерде жаш балдар келип атканына байланыштуу мен химикат кошпойм сууга. Химикат кошуп туруп буну туп-тунук кылып койсо болот, бирок бала чакага зыян болот бул нерсе. Ошого мен ошо немеге келдим ойго. Онун 3 күндө алмаштырыш турсам, ошондо зыян тийбейт да балдарга. Бул балырдын ошонун немеси бар. Негизи эл наразы болбой атам, атайын чөптөр жүрөт, башка жүрөт. Бул эми атайын азыр сезон башталып, инфекциялык оорулар башталып атат дегендей, сиз аны бөлүп койдум дегениңиз менен болгону гана атайын баягындай тосук кылып коюпсуздар да, тосук гана кылып коюпсуздар. Жок, көтөрдүк ояктычы. Детский кылып койдук. Бирок суу бирдей да. Ооба, Суу бирдей эле. Полный бирдей. Атайын ушул жайкы сезон башталышы менен элдин канчалык көп келиши менен инфекциялык оорулар козголот да, бул нерседен 3 күндө, негизи 3 күндө бир жолу алмаштырып деген нормал эле. Ооба, норма. Мага бир жумага бир алмаш деген норма келген санэпидемстанциядан. Но мен 3 күндө алмаштырып атам. Өзү нормада бир жумада бир жолу. Рахмат чоң. Бул нормада каралган. Анан мына басат экен, түшөт экен. Эми ыпыр-сыпыр түшөт экен бассейнге туура. Анан болгондо мына дарактардан дагы түшөт экен аз. Сиз бул жерде канча убакыттан бери иштетесиз? 13 жылдан бери. 13 жылдан бери өзүңүз иштетесиз. Негизи бассейнде ушул алкоголдук ичимдик сатылат деген бул нормага туура келеби? Кандай карайсыз? Жок, нормага туура келбейт. Ошон үчүн бул жакта биз ичимдиктерди даже сигарет сатырбайбыз. Вот детский бөлмө жакта карасаңыздар эч нерсе сатпайт. Только пирожки. А бул жак взрослый. Келечекте секин үйрөтүп туруп бул жакты дагы ошондой кылабыз деп ойлойм да. Азыр биз сатпасак сырттан алып келишип атат. Сырттан алып келип. Ал нерсеге чектөө койгонго мүмкүнбү? Негизи азыр бул жерде тамеки чегип отурганга мүмкүнбү?
Эми мен тыюу сала албайм да. Негизи баягы чөмүлчү жайды сиз иштеткенден кийин айтышат да ошол жерде бассейн ичинде мисалы чектөө коюп атасыз да мындай кылбагыла мындай кылгыла депчи, анан ошол алкоголдук ичимдикти дагы ичип алгандан кийин ошол чөгүп кетүү деген коркунучтар дагы жогору болуп атат деген нерселерди дагы байкоого болот да. Ну туура айтасыз, эми зона отдыхага келдик, ушу бассейнде чөмүлүп кетебиз деп келгенден кийин адам арак ичет экен, сигарет чегет экен. Аны эми секин элди үйрөтөбүз. Аны дагы тыюу салган. Бул бассейне жетекчиси айтып өткөндөй эле биз тыюу сала албайт экенбиз дейт. Жарандардын өздөрүнөн сурап көрсөк, негизи эле кандай эс алып жатышат, Балдар саламатсыңарбы? Саламатсызбы? Эс алуу кандай өтүп атат? Сол жакшы өтөт. Жакшы элеби? Негизи бул чөмүлчү жайдын башка жагынын айырмасын көрө аласызбы? Мен деле бул жакка келчүмүн. Негизи ошто турбайм, мына достор менен келдим эле салган. Бассейн таза экен бул бассейн башка бассейнге караганда тазараак болду. Адамдар бираз азыраак дегендей. Меньше народа, больше кислорода. Суусу мен бүгүн келсек сал бозомуктай болуп турат да, алмаштырылбаганбы деп ойлоп атам да. Атаганан жакшы условиясы эми башка бассейндерге баягы неменин түбүндөгү бассейндерге барат да, былтырлар барчылык быйыл бара элекпиз. Алардан айырмасы эми неме да, сал тазалык жактан немерак да. Тазалык жактан жакшыраак эмес го деп ойлойм. Өзүңүздөр көрүп болгондой эле бул жерде алкоголдук ичимдиктердин түрлөрү сатылып жатыптыр. Эси кайсыл жакка кеткен? Ким бар? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Атыңыз ким? Усмира. Бул жерде канча убакыттан бери иштейсиз? Мен Жылга жайкы сезондо келип турасыз окшойсуз. жок, быйыл эле келип чыктык. Быйыл эле келдиңиздер, Бул жерде атайын ижарага алып иштетесиздерби же жетекчинин көзөмөлүндөбү? Ижарага алам, быйыл ижарага алып иштетем. Негизи ушул бассейндердин ичинде алкоголдук ичимдиктердин, тамекилердин чегилгени сиздин көз карашыңыз кандай? Негизи мүмкүнбү? Баягы ичип алып тополоң салгандарды да угуп калабыз да. Ал боюнча мен келгенден бери көрө элек, бирок сатып сурашат, чоңдор келип сурайт, беребиз. Башкаларга да, жаш балдарга бербейбиз. Тамекилерди бербейбиз. Атайын жазуу барбы, мисалы 18 жашка чейин бербейбиз деген сыяктуу? Ал жок серге. Сиз өзүңүз карайсызбы негизи? Ооба, карайм. Мисалы, сиз эми билбейсиз да 18 жашпы, 17 жашпы, балким жаштар келсе барып сата бересиз. Эми соода керек болсо сатасың. Албетте, мындай эс алуучу жайларда алкоголдук ичимдиктердин сатылышы мыйзамда чектелген эмес. Бирок коомдук жайларда жарандарга сатылып жаткан алкоголдук ичимдиктердин лицензиясы жок болсо, сатуучу өз кезегинде мыйзам чегинде жооп берери талашсыз. Ошентип баш баккан алгачкы бассейндин коопсуздугу жана санитардык абалына күбө болгон соң кезектеги чөмүлүүчү жайга келдик. Бул жери 1 гектар эсептелинет. 1 гектар. 1 гектар жери болот. Күнүгөнө санит эртең мененкиден баштап бассейнге түшүүгө алдын балдар спасательдер кирсе карайт. Нормага текшерилет, сууга түшүүгө болобу, болбойт деп текшеришет бар жокту. Как обычно бардык бассейндерди такталуу жана сууга каратып, жумасына 2 жолу санитация келип текшерет сууну. Как болсо лабораториясына алып кетет. Анан кемчиликтер болсо айтышат, биз ошого карашабыз. Ушул жерде сөзүңүздү бөлүп кетейин. Азыркы учурда жеке ишкерлерди текшерүүгө тыюу салынган мораторий жарыяланган да 2019 жылы 1-алынган. Анан биз ушул санэпидстанциядан сураганда дагы жумасына эмес, айына 2 жолу деп айтты. Биз чакырып турабыз, потому что бывают такие моменты, кечиресиз орусча сүйлөйм, адам душка түшпөй туруп келип алат да. Келип алган малда биз нормага биз адам суу текшертиребиз да, специально таза кирмеспи депчи, потому что булат моундай болот, кээде суу карып турасыз азыр. Көкөрөп турат сууларчы. Бул көбү ойлойт, бул мына депчи. Биз давайте скважинадан алабыз.
70 метрден курулган, ошол скважинадан куюлат да, полный элечи. Ошол жерден. Ошон үчүн биз текшертиребиз, ошо коркуп турган жок. Биздин ишкерлерибиз, официанттарыбыздан 6 официантыбыз бар. Алардын баардыгы санэпидстанция китепчелер бар. Анан кол иштебейбиз. Сиздин бассейниңизди суроолорумду бергенче бир четтен көрүп чыга берсек болот да? Анан айтсаңыз, негизи атайын музыкалар менен башка бассейндерди салыштырмалуу өзгөчөлүгү бар экен да. Анан бул жерде негизи мен барды көрүп турам. Алкоголдук ичимдиктер жана тамеки чегүүгө уруксат. Общественное место, половина места мы специально сделали. Мол жак курящий зал. Мол жак курящий зал. Кийин тамеки шылым чегем десе, ошол жакка коюп турасыз. Потому что закон Кыргызской республики кээги жерде барго курящий, не курящий зал кылып койгула депчи. Бул общественный пик болгондон кийин жарым жагын, мол жагын биз курящий кылып койгонбуз. Мол жагын биз не курящий кылып. И плюс бизде баарда сатылып аткан спиртной жок азырынча, потому что биз алга законго чегинде документ алышыбыз керек. Потому что ошого биз документ албаган үчүн биз азбай келебиз. Жакын арада документ алып атабыз, ошол жагынан сүйлөшүп атабыз, ошол жактан сатканга уруксат бар да. Анан айтсаңыз, бул чөмүлүүчү жайдын жалпы аянты 1 гектарга жакын деп айтып калдыңыз да? Анан тереңдиги канча муну? Негизи ошол нормаларга жооп береби? Жооп берет нормаларга. Мисалы атайын Адамдарды, мисалы, менин боюм кичинекей, мен боюм кичинекей болгондо могул жериме келет. Могул жер менен өрө барактар муну ыйлагына келет. Адамга ылайыгына, тереңдигине карап туруп, 1.80 ошо 2ге чейин барат да. Почему? Потому что коопсуз жай келгенде мушка таштатканга уруксат берилет, но редко кичинекей, а так мондойлорго келтирилбейт. Потому что биз кээдер чөмүлгөндөр бар, кээдер анда биз спасательдер сууга түшүрүп атканда биринчи тет жак өзү мынасы ресурстук конструкциясы берет, колдоруңарга суу сепкиле, потому что көндөн келтирип таштасаң тарамышты күйүп калат. Ошо спасательдер бир сыра сабак берет. жарандарга атайын эскертүүлөр бар да, мисалы мынага мүмкүн, мынага мүмкүн эмес деп. Биз азыр официально Оозуңуздар менен гана курук сөз менен гана айтып коесуздар же жазуулар барбы? Жазууларда эмнеге деп жазуулар могул жакта сырт жакта көрүнүп турат. Сырттабы? Ичкерде жок. Ичкерде, потому что биз 6-июлда официально открытие кылабыз. Официально открытие Демек, болот. азыр толук ачылат. В техническом режиме работаем сейчас, мондойчо эле айтканда. Жок, баары бир күнүнө 150-200гө жакын Жок, адамдарга. күнүгө 150 келбей атат, баягы жана айтканда 150ден ашыкча келбей атат, 100 келип атат. Основной жаш балдар келип атат. Ата-энелер менен келип атат. Алар биз специально ата-энелер менен келип атканда биз түшүндүрөбүз. Коопсуздукка турда айтып туруп. Азыр как замана правила. Жумуз анда чогуу көрөлү. Правила бассейна, вот как надо отгайта. На русском эми кыргызчасын даярдап атабыз ашууларды. Азыр орусча жазылган бул жерде. Только на русском общаемся. Түшүндүрүп кетсеңиз, азыр бул жерде келген адамга дароо эле түшүнүктүү болобу? Дароо эле түшүнүктүү болот, да, вход по 8 жашка чейин. Да, с родителями, только ата-энеси менен. Нарукатник деген бул баягы мондо жилет. Соблюдение интервал деген бул бири-бирине дистанция деген баягы кылбасын. Глубина 280. Тейтиги жагы ошондо мен айткандай. Мисалы, сиздер айткан нормаларга, силер айткан ушундай орусча айтканда правилаларга баш ийбеген жарандарды эмне киргизип койсуздар? Жок, баш ийбеген жарандарга биз карайбыз, биринчиден эскертебиз. Биз кандай эскертебиз? Штраф салбайбыз, биз как адам катары түшүндүрөбүз. Элементарно эле деп өзүнө жараша эле айтабыз. Мисалы, сиз бирөө менен келсеңиз, сиз жаңызга келип мен мешать этип койсом же тегиндей кылып койсок, ошондо сиз туура эмес болуп калат го десем, анан ойлонуп калат, деп турупчу. Адептив тилди менен сүйлөгөндө баягындай келип, нет, у вас всё штраф, сиз тигиндей, баягы кээдер клубтарга караганда черный список дейт го, андай кылбайбыз, биз жакшынакай түшүндүргөн, аны түшүнүшөт. Булар азыр уже. Булар прокатка берилет. Булар прокатка, булар азыр жууйт турган да. Булар жуулдап коебуз. Эмнеге жайып койдуңуздар анда? Бул мондой да, шортага коюлганда, мына стиралкага салбаш керек да. Стиралкага сала турган болсок, теги суу менен биз стиралка өтсүн, мындай ным болуп калат. И кургатылгандан кийин запах бере баштайт. Негиз, это стиральный машинка запах бербейт. Тигин обычный эле бир мындай эле как-то воняет деши, когда будешь стоять вдоль, ошондой воняет этип, как болото. Ал эми жарандар сиздерден сураган келсе, кайсыларды бересиздер мисалы? Жарандар келип турган болсо, биз тетиги жакта ичкерде турат, ал бир жерде. Ичкерде сакталат биздики. Бүктөлүп сакталат, как обычно бүктөлүп, ошол жактан бул жакты биз бербейбиз. Бул жайда иштегендер эс алуу үчүн келген жарандарга санитардык нормаларды туура жана так сактоого аракет кылышат. Бирок чөмүлүү сезонунда инфекциялык ооруларга кабылуу көрсөткүчү жогору болот. Чесотка плохсов деп коет. Жанагы сууда сүзгөндөрдүн хотур оорусу деген бар. Вирусный конъюнктивит деп коет, баягы көздөрүнөн кызарып,
башталып го ушу суунда инфекция ал да, инфекция. Анан кийин көп учурда эмес гепатит жугуп калышы мүмкүн. Андан сырткары жанагы паразитоз деп коебуз, чучок аскарида дегендер бар. Эгерде бассейндерде жана плавкилерди прокатка бергенге мүмкүн эмес өзүчү. Ал жаңы гана сатылыш керек. Андай биз талаптардын баары жазганбыз, бергенбиз бар дачы. Анан бирөөнүн кийген плавкисин кийип алып жууп калган фактылар бар. Ошого окшогон орлар жууп калышы мүмкүн. Адистердин белгилешине караганда, айрым бассейндер пландык текшерүү жүргүзүлбөсө, санитардык нормаларды так сактабай коюшу ыктымал. Андыктан жарандар өздөрү чөмүлүү жайлардын тазалыгына көңүл буруп, эгер начар болсо, ээлерине эскертип туруу оң.